Бул жери мындай. Өмүрбек меники окшош атабы? Ооба, сонун болот. Баткен шаарындагы көркөм сүрөт мектеби тууралуу уккан белеңиз, алдыда биз сизге аталган мектеп тууралуу айтып беребиз. Учурда болсо балдар чыгармачылыктын сырдуу дүйнөсүнө сүңгүп кирип, керемет кооздуктарды жаратып жатышат. Биз болсо жардамдашып атабыз, окшош атат, Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт жатак мектебинин окуучулары учурда чыгармачыл тапшырмаларды аткарып жатышат. Бул мектеп облустун булуң бурчунан келген жаш сүрөтчүлөр үчүн билим берүүнүн жападан жалгыз очогу. Окуучулардын айтымында аларга жаратылышта иштөө, табигый көрүнүштөрдү жана пейзаждарды тартуу өзгөчө жакканын белгилешет. Негизинен алганда табиаттын койнунда таза абада сүрөт тарткан өтө кооз. Мага жагат аябай. Табиаттын койнунда сүрөт тарткан ар бир эле сүрөтчүгө илхам берсе керек деп ойлойм. Негизинен алганда дарактарды көргөндө сүрөтчүлөр башкача чувство болот. Ал ар бир түскө маани берип, аларды берип. 1978-жылы негизделген көркөм сүрөт мектеби эскилиги жетип, кооптуу абалда турат. Ошондуктан мектеп директору Абдисапак Калматов абалды жакшыртуу үчүн өз каражатын да аябай жатканын айтат. Баягы эски мектептин немеси жетишип калгандыктан мына жакында финансы жактан жардам сурап, министерстводон барып, акча бөлдүрүп келип, айниктерди жаңылап атабыз. Андан тышкары эшиктерди жаңылап атабыз. Анан дагы условияларды түзүп, балдардын жууна турган жерлерин даярдап жатабыз да. Ошо постепенно ошо оңдоп, анан өзүнүн күч менен мына воротаны оңдоп, мурдакыга караганда өзүнүн классический варианттарды кылып, баягы сүрөткө жагымдуу колонналарды алдык. Сүрөттү баштаганда эле асман каерге чейин, жер каягы, сонун айырмасын билип туруп эле асман жакка бер суюк кылып эле, оны акырда дагы иштей бересиң. Кийинен жер жакта эмне суу, таш, кум, чөп, чар бардыгын карап туруп, передний эң жакынкы аралык, узаккы, ортоңку аралыктарды ажыратып боек менен дагы ошентип ажыратып беришиң керек. Мектептин эскилигине карабастан билим берүү уланып жатат. Облустун ар кайсы районунан келген 60ка чукул бала акысыз жатакана жана ысык тамак менен камсыз болушкан. Сүрөт өнөрүнө кызыккан жаштар эртең мененки мөөнөттө негизги чыгармачылык сабактарды өтүшсө, түштөн кийин жалпы билим берүү предметтери боюнча окушат. Ал эми дизайнерликке кызыккан кыздар тигүү жана бычуу багытында да билим алат. Азыр менин балдарым, булар 8-класс. 8-класс булар биринчи ушундай геометрический ар кандай фигураларды жасап, колдорун үйрөтүшөт. Колдору үйрөнгөндөн кийин акырындан кыйыныраак сложный этаптарга өтөбүз. Азыр куб жасап атышат. Окшошуп атабы? Кырларын чыгарып атасың, ушундай тегиз кырлар чыгыш керек, Мектептеги окуу мөөнөтү 4 жыл. Көркөм сүрөт мектеп интернатын аяктаган бүтүрүүчүлөргө күбөлүк берилет. Анын негизинде жумушка орношсо болот. Жерти жыйынтыксыз түз эле Бишкек шаарындагы академиялык Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясына окууга бюджеттик негизде өтө алат. Шарлота Ишматова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Өзүбүз. Мындай кылып бер. Ооба, сонун.